Жылына өлкө аймактарында жол куруу жана реконструкциялоо иштери жүргүзүлөт. Буга ири каражаттар сарпталып, жумушту тендер аркылуу уткан компаниялар аткарат. Алар ремонттоого 1 жыл, жаңы жолдорду салганда 3 жыл кепилдик беришет. Айрым эл өкүлдөрү сунуштаган мыйзам долбоору боюнча кепилдиктин мөөнөтү 3 жылдан 5 жылга чейин узартылат. Ремонттоо, реконструкциялоо жумуштар жасала турган болсо жолдордо, анын багы ал жумуштар бүткөндөн кийин, эксплуатацияга тапшырылгандан кийин гарантиялык мөөнөтү 3 жылдан кем эмес болсун деп башта 1 жылды түзчү. Ал эми жаңыдан курулуп жаткан жолдорго баштагы мыйзамда каралган норма боюнча 2 жылдан кем эмес болсо, 5 жылдан кем эмес деген талаптар коюлуп, ошол чечим кабыл алынды. Өткөн жылы жол тармагына 4,5 миллиард сом бөлүнүп 300 километр асфальт төшөлгөн. Мындан сырткары Ош балыкчы альтернативдүү унаа жолу, балыкчы корумду жана башка ички жолдорду куруу улантылган. Бирок көпчүлүк учурда куруучу фирмалар иштерин сапатсыз аткарып, жумшалган каражатты актабай келүүдө. Андыктан айрым депутаттар мыйзам долбоору замандын талабы экенин айтышат. 5 жыл мөөнөтү болгондон кийин куруучулар дагы, подрядчиктер де, ишканалар дагы бардыгы өзүнүн жасаган жумушун эртең кайра оңдобостон ошо мөөнөткө чейин даже андан көбүрөөк бизге, элибизге, мамлекетке кызмат кылып бергенге, өздөрүнүн иш программаны иштеп, составтарын мындай айтканда жакшыртып, өздөрүнүн жакшы деңгээлдеги жогорку бааларын көрсөтөт деген ойдобуз. Транспорт министрлиги коррупцияга баткан мекеме экендигин коомчулук буга чейин бир нече ирет кулак каккан. Анткени өлкөнүн ички жолдорун чет элдик компаниялар жасап, айрымдары министрлери кымбат баалуу унаа белек кылган. Мындан улам жетекчилик талапты кое албай, жолдор сапасыз курулуп калган дейт эл өкүлү Жанар Акаев. Ошол жол куруучу компаниялардан же болбосо өкмөт мүчөлөрүнөн жолду миллиондогон акчаларды коротуп жол куруп, бирок жол убагында курулуп бүткөндөн кийин 1 жылга жетпей эле урап калган, бузулган, бирок жоопкерчиликке тартылган бир да киши жок экен. Ушул боюнча анын аягынан же түрмөгө отурган, же жоопкерчилик тарткан, лицензиясынан ажыраган компаниялар дээрлик жок экен. Азыр ошол демек жоопкерчилик жок болгондон кийин алар миллиарддаган акчаларды алат дагы жолду кура берет, сапатына жооп бербейт. Ошондой болчу да. Бул мыйзамдын жакшы жери ошол 5 жыл жол куруучу ошол фирма жоопкерчиликти алып, баягы кепилдиктин мөөнөтүн бир аз көтөрдү да. Автомобиль жолдору жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоор ошентип парламенттин 3-окуусунда колдоо тапты. Эгер президент жактырып кол койсо, жол курган компаниялар өз жоопкерчилигин так аткарбаса, кеткен чыгымдарды төлөөгө милдеттендирилет. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары.